Сұрақшай каналы қандайсыздар, жақсысыздарбы? Бүгін 15 июнь 2025 жыл. Бүгін біз сіздерге Ош шаарыбыздын Жакшы районунан ХБКдан Авицина 20 дарегинен 2010 жылы салынган 5 кабаттуу домдун 2 кабатынан 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү болуп жасалган. Күнгөй тараптан тек паспорты бар, коммуникациясы бардыгы центральный болгон, кирип эле жашай турган квартира тууралуу маалымат бермекчи. Азыр биз ушул домдун алдында доорунда турабыз. Бул жерде автоунаа токтоткону, андан тышкары балдар ойногон балдар аянтчасы кенин. Андан тышкары туугандар билесиздер, бул жерде маршруттук каттамдарга, троллейбус каттамдарга, мектеп, садик, бала бакчаларга жакын туугандар. Азыр биз силерге келүү дарегин айтып өтсөк, Масалиев көчөдөн ушул келечек тараптан ХБК тарап карап келгениңиздерде жолдун оң тарабына Бакай банктар интер аласыздар. Ошондой эле бул жагынан Ошский район, андан тышкары Бешой тараптан келсеңиздер дагы оң тараптагы Бакай банктар интер аласыздар. Эгер Кара Суу тараптан келген болсоңуздар, жолдун сол тарабында Айыл банктар интер аласыздар. Бул жагында мына Дастаркон кафе. Ушул жерден Авицина көчөсү башылат. 200 метр жүргөнүңүздөрдө магазиндер түгөгөндө оң тарапка поворот чаптагар. Ошол поворотко туруп кирип жүргөнүңүздөрдө ушул 20 домдун алдына барасыздар. Экинчи кабатка да чыгып келдик. Чыкканыңыздарда подъездин коридорлордо мындай кенен лестницаларына кафель басылган, андан тышкары коридорлору дагы мындай приятный. Ушул эшиктен киргениңиздерде сиздерге сунуштап жаткан квартирабызга да кирип келебиз. Кирип келдик десек дагы болот, тагыраагы айтканда. Бул 2010 жылы салынган үчүн новостройка кенен квартиралар дагы кирпичтен. Бул коридорлордо кенен жуунуп тараанчу бөлмө менен ажаткана бөлмөсү бөлөк. Бул ажаткана бөлмө, дубалдары, кафель, эшиктери мындай эшиктерден коюлган, полдору теплый пол экен. Аны да эске алыңыздар. Бул ошондо биринчи бөлмөсү, дубалдары моюша бой, потолоктору гипсокартон, айнек терезелери баары пластиктен туугандар. Мына көздөр көрүп тургандай. Эшиги, отоплениясы центральный, жакшы иштейт деп маалымат берди эси дагы. Анан бул кухнясын бул балконго чыгарып коюптур. Күнгөй тараптан бул жактан терезеден күн тиет. Бул жакта газовый плита, электрический плита, вытяжка, анан тышкары идиш аяк чайкаганы ушул жерде умывальниктер жайгашкан. Негизинен жакшы, алсаңыздар сразу эле кирип жашай бересиздер. Азыр мына сиздер коридордо көрүп жатасыздар, бул жакта гардеробный шкаф болгон үчүн да кыйла местаны ээлептир. Ошондо деле кенен. Бул эшиктен кире турган болсок, бул жуунуп тараанчу бөлмөсү, андан кийин аристон коюлган бул жерге. Аристон, суунун напорлору ачсаңыздар, напорлору жакшы. Ванна бул жагында аристон илинип турат. Андан кийинки бөлмөсү, бул экинчи бөлмөсү, зал. Зал дагы кенен экен туугандар. Бул жагынан мына терезеси, күн тиет. Бул жерде кеңири чай чөбө турасыздар. Анан тек паспорты дагы бар туугандар. Ипотека жолу деле болсо керек, себеби новостройкада тек паспорт жок болгон үчүн, договор болгон үчүн ипотека болбойт. Буну ипотека алсаңыздар деле болот, бирок экранда номерден чалып сурайсыздар. Мебель тууралуу сурабапмын. Кайсынысы калат, кайсысы калбайт. Эми телефондо көргөнүздөр менен иш бүтпөйт. Сиздер келиңиздер, келип көрүңүздөр. Сиздерге көзүңүздөр менен көргөнүңүздөрдө баардык маселелер түшүнүктүү болот. Туугандар, лайктардан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар, дос тууган группаларга ушул видеонун ссылкасын жөнөтүп коюңуздар.